Ертең өлім төшөгүнө жаткан кезде бардығы бір тиын болып қалады екен. Егерде жаныңызға келіп атағандай қиналған жоқсызбы? Келме келтіріңіз ата, зикір чалыңыз ата. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Анан жан етекте мұзда өйде көзде келатқанда, егерде Құрандан сабақ берген болсақ, балдарыбыз же неберелерибиз жаныбызга туруп алып туруп атаңын көрү. Ясинди окуп турса, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Вақрау ясин аля маутакум. Өлім алдында жатқан bir туғаныңарға ясинди окуп койгула деген. Бул пайгамбардын хадиси. Өлім алдында жатқан адамға. Эмне үчүн? Жандын чыгышы жеңил болот деп. Жан кыйналганда барго, bir күн 1000 күнгө туура келет экен. Эчтеке көрүнбөй калат. Алым болосузбу, кары болосузбу, падыша болосузбу, илимпоз болосузбу, өнөрпөз болосузбу, спорт чебери болосузбу, ким болбоңуз. Бүттүгү бир тыйын болуп калат экен. Бала чакаңызды да каалабай калат экен. Мына биз Токтогулда 6 жыл имам болдук. Анан бул жерде де имам болуп иштеп жүрдүк, ар кайсы жерде түрдүү адамдарды көрдүк. Баардыгын каалабай калат экен, бир эле аялын гана каалап калат экен, эркек киши. Себеби ыңгайсыз абалын bir тугандарына, чоочун адамдарга көргөзгүсү келбейт экен. Аялына көнүп калган. Ошон үчүн жеңелер, келин балдар, апалар ыйман менен сугарылган болсо Кудайдын бергени. Жаныбызда турат экен. Чыныга сууну, хыбы чүпүрөктү салып алып, оозубузду суулап турат экен, келмен айтып коюп, ошого жарай турган балдарды, кыздарды өстүрүп атабызбы, өстүргөн жокпузбу, ал маселе. Ошондо ана Ясинди окуп турса, Кудайдын берген экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин вал Кур'анил хаким иннака ламинал мурсалин ала сиратин мустaqim деп мисалы. Баштап аягына чейин окуп турса, жандын чыгышы жеңил болот экен. Ушуга бир окуя болду. Кудай Таалам берген адамга берип койду экен. Өмүр бою базар тармагын тейлеген бир аксакал бар эле, атын атабай эле коелук. Мен анда Токтогулда имам болчумун. Анан айтып калды. Bir ай мурун молдоке бергел деп. Анан отурдум. Бул 2010-жылда болгон окуя. Анан ошондо айтты. Мен ылдыйлап калдым дейт. Карасаңыз, аксакалдардын сонун сөздөрү бар. Мен жакында өлөт окшойм деген эмес. Өлөт окшойм деп аны бир эле Кудай билет да. Мен ылдыйлап калдым. Мен артка кайтпайт окшойм деп. Карасаңыз, окшойм. Шипа берип койушу мүмкүн Кудай Таалам. Мен ылдыйлап калдым. Болгону молдоке, менин бир суранычым бар. Мына эң кенже балама ишенбейм. Бул мени өтө жакшы көрөт. Мени кыйнап коюшу мүмкүн. Калган балдарым айтканымды кылат. Деп анан кийин эмне кылайын десем, ушу өлүм алдында жатканымда, өлүм төшөгүнө жатып калганымда Ясинди окуп берип коюңуз, болду, мен ыраазымын деп. Башка эчтекенин кереги жок. Мына дүйнө баарын таптым, баары калды, бүттү, мага кереги жок анда. Керек болсо мына балдарым да калат. Мына аял да калат. Менден чоочун болот, мен өтөрүм менен. Бүт калат. Деп укмуштуудай жерезин айтты. Анан эми ким билет, эми Кудай билет аны. Ой, эсимен да чип кетти, жүрөм наракта беракта сабак берип, андай мындай кылып, бир маалда анан чоң баласы чалып калды. Молдоке каяктасың? Ушактан. Атам аябай кыйналып атат, келип кетесизби деп калды. Анан эсимде бар да. Макуланды деп анан кеттик. Баргандан кийин анан мени карап, анан башын ийкеди, сүйлөй албай калды да. Башын ийкеп митти, сүйүндү аябай. Митти ыраазы болупчу. Келдиңби депчи. Анан кирдим. Анан мына жатты, ишарат кылып мына сүйлөп атат. Жастык кой деп. Жастык койду. Бут жагын айтты, бияка качкыла деп. Аба кирип туруш керек экен, айланып. Кээ бирөөгө тегеректеп туруп алат мындай. Аба жетпей калат, огошуп кете кыйналып калат. Ошон үчүн бут жакты ачкыла деген ошондо. Бул ата-бабабыздын тажрыйбасы бул. Эки жак капталга, бир жак капталга турат. Мына алды жагын ачык эле коюп коюш керек, эшиктерди ачып. Анан ошентип бут жакты эркин кое берледи, мындай деди. Анан жатты. Молдоке, мен Ясинди окуйсузбу деп ишарат кылды. Мен Ясинди баштадым. Вадараб лана масалау деп акыркы мубинден кийинки аяттарды окуп баштаганда жаны үзүлдү. Жеңил кетти, колум мындай кыймылдаткан бойдон. Баягы адатынча кичи баласы мындай анан жабышты. Чоң баласы анан белинен кармап алып бияка суруп кетти. Анан айттым, атаң убада бербедиң беле? Эмне болуп атасың деп анан өзүнө келди. Көрдүңүзбү, акылдуу кишилер, акылдуу аталар кандай тармакта болбосун, балдарга ушундай эрежелерди айта жүрүшүбүз керек экен. Ысык жаан деп чоңоюп калгандай. Адамдын жаны үзүлөрдө Ясин окуш керек. Келмени айтып отуруш керек.
Өтүп кеткенден жакты таңып коюш керек. Алды арканы жууп коюш керек. Анткени жан чыккандан алды артынан да бир нерсе чыгып кетиши мүмкүн. Өтө акылдуу адамдар, аксакалдар өзгөчө. Тамагын тартып коет, билесиздерби? Эчтеке жебей коет акырында. Кичине суу ичип коюп, бирдеме шорпо ичип коюп, кичине. Битке сорподон ичип коет, болду. Өзүн этияттайт. Себеби адамдар көтөргөндө кыйналып калбасын, жана алды артынан бир нерселер чыгып кетпесин деп. Ылдыйлап, акылдуу аксакалдар ушундай болот экен, таква аксакалдар. Анткени Азирети Умар радыйаллаху анху эмне деген? Ашыкча салмакты өзүңөргө үйүп алгандан этият болгула. Анткени көтөргөндө да адамдар кыйналып калбасын деп. Бул Умар радыйаллаху анху сөзү. Себеби Умар радыйаллаху анху ничке, узун киши болгон. Али радыйаллаху анху тоголок, бою жапсыз киши болгон. Ошо үчүн кээде тамашалашканда чоң ташты жылдырып келип, сүйлөшүп атканда берилип сүйлөгөн да Умар радыйаллаху анху. Этегине эмне кылып койчу экен? Ташты бастырып койчу экен. Тургандан кысылып калып анан тура албай, "Али, сен да баштадың да анан баш кийимин алып, бийик жакка ийилип койчу экен да. Ошо мендей кичинекей болсо керек да, жетпей калчу экен анан." Ушундай чындык нерсе менен да тамашалашып өткөн жакшы экен.